Кыргызстанда айыккыс дартка чалдыккан бейтаптарды дарылоону паллиативдик жардам кызматы колго алган. Анткени дарыгерлерден үмүтүн үзгөн жарандар айрым учурда ыңгайсыз кырдаалга туш болушат. Бул учурда ал бейтапты дарылоодон баш тартышып, кошумча жардам колу созулбайт. Мындан улам бул кызмат 7 жылдан бери өлкө аймагында иш алып барып, дартына даба издегендерге жана алардын жакындарына ар кандай жардам колун созуп келет. Бул бейтаптар онко оорусу менен ооруган акыркы стадиядагы 4 клиническая группадагы оорулар өмүрүнүн аз калуусунун негизинде ушул оору менен ооруп спецлечение деп коет, химия жана нур дарылоосуна туура келбеген оорулар канча өмүрү калды эч ким билбейт. Ошонун негизинде туура алардын оорусун басуусунун негизинде паллиативдик жардам көргөзүлөт. Бул жардамга муктаж болгон жарандардын саны өлкө аймагында басымдуу. Учурда алардын айрымдары гана бул кызматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону менен көпчүлүгүндө маалымат аз. Мындан улам тиешелүү кызмат муну жайылтуунун үстүндө кызуу иштеп жатышат. Ал эми учурда паллиативдик жардам алган бейтаптардын саны 40ка жеткен. Басууга мүмкүнчүлүгү болгондору ооруканаларга келип дарыланышса, кейбирлерине дарыгерлер үйлөрүнө барып жардам беришет. Менин оюмча эл аябай көп буга келгендер, өтө көп. Өтө оорулар менен ооругандар көп жатышат. Жекелеп жерди карап турбай, региондордо мисалы үчүн, Лебединовка болобу, Кантта болобу, Балыкчыда болобу, же Ош жакта болобу, Көлдө, Таласта барлык жерде ачыш керек. Көп жерден келген адамдар кыйналып жүрүшөт. Нанга турганда очередде туруп атышат. Бул кызматка кайрылгандардын саны көп болгону менен азырынча ооруканада дарыгерлердин саны аз. Анткени Кыргызстанда медициналык окуу жайларда паллиативдик жардам жөнүндө окутуу жок. Мисалы үчүн Украинаны айтайын десем, Украинага барып келдим эле конференцияга. Аякта деген бүт окуу жайларында уже 1-курстан баштап паллиативдик жардам боюнча уже окуу башталат экен, болот экен да. Бизде андай жок да. Бизде деген только врач болуп иштеп калгандан кийин уже ошондо эле барып факультет совершенствования врачейге барып туруп ошол жактан окусаң болот да. Бирок деген биздин эң чоң проблема то, что бизде деген профессия жок да, паллиативдик жардам врач деген. Учурда өлкө боюнча онкологиялык ооруга чалдыккан жарандардын саны 20 миңге жеткен. Ал эми жашоого үмүт улаган жарандарга жардам колун созгон кызмат жыл сайын башка мамлекеттер менен тажрыйба алмашып келет. Бүгүн Монголиядан тажрыйбалуу дарыгерлердин жоонтобу келип, өздөрүнүн маалыматы менен бөлүшүштү. Сорос Кыргызстан фонду паллиативдик жардам кызматынын ачылганынан тартып, материалдык жардамын көрсөтүп келет. Фонддун көмөгү менен жакында өлкө аймагында, облустарда жана район шаарларда дарылануучу пункттар ачылаары пландалууда. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.